Açıkça açık bilseniz özümüzün oyunlarda Yaşlı gelimi. Kaza var, bu tabiat. neyin gerekli? Su adamlar. Asman açıp susun etkisi baba. Su varken yetkilikçi yaşına yaşa uy varken. Biz anda уланта берсек, рахмат сиздерге. Biz акыл эс тарбиясы мындай деп чечимге келдик. Бул үй бүлө анан акыл эс тарбиясы болуп аткандыктан бул тоолор аска зоолор ата аска зоо, эне боорундагы булак. Ал эми бала болсо үйүндө жанып турган шамчырак. Анан эгер азыр эми өзүңүздөрдүн стикерлерди таратсак, балдарыңыздарды кандай эркелетесиздер, кандай жагымдуу сөздөр менен ошону жазып бул жака берип ал эми сиздер жазып келгенчекти темабызды уланта берсек, акыл эс интеллектти өстүрүү, өзүн өзү тарбиялоо өтө маанилүү. Себеби адамдын окуу, иштөө, жашоо жана башка ишмердүүлүгү акыл менен жүргүзүлөт. Демек, акыл бул адамдын табигаттан, турмуштан, китептен, сабактан жана башка маалымат булактарынан өздөштүрүлгөн билим, билгичтик жөндөмдөрдү пайдалана билип, турмушта, жашоодо колдонуу болуп саналат. Өзүн өзү тарбиялоо үчүн окууда, иште, жашоодо мээни иштетип көп ойлонуу керек. Ойлоо жөндөмүн өстүрүү үчүн төмөнкүлөргө маани берүү керек. Кызыгып, угуп, көрүп, окуу, таң калуу, азыркы абалын, келечегин билүү, эмнеге, кантип, качан деген суроолорго жооп издөө, ой жүгүртүп, далилдеп, корутунду чыгара билүү. Акыл менен ой менен, кыял менен тереңине сүңгүп кирүү. Демек, урматтуу ата-энелер, мээнин жакшы иштеши үчүн, мына ушул ойлоо жөндөмүн өстүрүү үчүн ушул сыяктуу суроолорго өтө маани берүү зарыл экен. Көңүл бурмаңыздар, мээ бул сүйүүнүн, окуп үйрөнүүнүн, жүрүш туруштун, жеке интеллекттин, жеке мүнөздүн, ишенимдин жана илимдин органы делет. Мээни иштетиш үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Жаттоо, угуу, кызыгуу, окуу, кайталоо. Кайталап угуу, көрүү, окуу, айтуу, ойлоо бул мээнин өсүшүнө өтө пайдалуу. Кабар берипсиз? Балам, мен айнеме чогулушуна катышып жүрбөйбү? Атама айтчы. Мама, сиз батасызбы? Мен жумуштан бошодум да, эжеме чалып эле кылдым, айнеме акчасын берип атпайсызбы? Баягы эле акчада чогулушка барганда эмне баягы акча жөнүндө сөз болуп. Ушинте эле бересиңер. Мен менен атамдын дагы сиздин да ишиңиз жок. Балам, айтпай барып кой да. Баланын тарбиясы өнүгүүгө кандай жатканын билген да. Андан улай турашан сыналган түзөн казан кара тоого чейинчи казактын сары табасы. Бул дедектеп турган жерде биздин айылда бар. Эмне учурда дүйшөнүн мектеби коет? Себеби бирөөнүн малы жок болсо, менин кара тоору кунамды көрдүңбү десе, беркинип токтой калып, тиги дүйшөнүн мектеби жакта жылкылар жүргөн, ошол жака барып көр деп айтат. Бул окуя 1924-жылы болгон. Ал жыл менин эсимде аябай жакшы бар. Биздин азыркы айылда 15 түтүн бар болчу. 15 түтүндүн ичинен мен 14 жаштагы жетим кыз аталаш тууганымдын колунда жүргөм. Биздин айылдагы малдуу жаныбар кышка даярданып аткан мезгилде биздин айылга аскер шапкесин кийгенде жүрүп келет. Ассаламу алейкум, аксакал. Алейкум ассалам. Ай балам, отурчу. Самайда жүрүп мындай молдойко болуп келгенсиң? Ай аксакал, мен молдо эмесмин. Аскерден жүрүп катты алып келдим. Азыркы убакта каттангандар мугалимде отчупайбы? Мен молдолук сайып ошондой. Балиде, жөнөкөй. Ошо аксакал, мынакей сиздин айылыңарга келип отурам. Тиги дөбөдөгү жаман санды оңдоп, мектеп курайын деп келдим. Сизден жардам сураган. Андан улай турашан сыналган түзөн казан кара тоого чейинчи казактын сары табасы. Бул дедектеп турган жерде биздин айылда бар. Эмне учурда дүйшөнүн мектеби коет? Себеби бирөөнүн малы жок болсо, менин кара тоору кунамды көрдүңбү десе, беркинип токтой калып, тиги дүйшөнүн мектеби жакта жылкылар жүргөн, ошол жака барып көр деп айтат. Бул окуя 1924-жылы болгон. Ал жыл менин эсимде аябай жакшы бар. Биздин азыркы айылда 15 түтүн бар болчу. 15 түтүндүн ичинен мен 14 жаштагы жетим кыз аталаш тууганымдын колунда жүргөм. Биздин айылдагы малдуу жаныбар кышка даярданып аткан мезгилде биздин айылга аскер шапкесин кийгенде жүрүп келет. Ассаламу алейкум, аксакал. Алейкум ассалам. Ай балам, отурчу. Самайда жүрүп мындай молдойко болуп келгенсиң? Ай аксакал, мен молдо эмесмин.
жерден жүрүп катты алып келдим. Азыркы убакта катталгандар мугалимдөө чыкпайбы? Мен молдок сайып ошондой. Балиде, жөнөкөй. Ошо аксакал, мынакей сиздин айыңарга келип отурам. Тетиги дөбөдөгү жаман тандоңдоп мектеп курайын деп келдим. Сизде жардам сураган келдим аксакал. Өтүнүч, окуунубузга керек эмне? Биз жер дыйканчылык менен, мал жан менен, дыйканчылык менен кесип кылган адамдарбыз. Аксакал, силерге жер, суу бөлүп берген Кеңешек көчүнүн бала окутууга мөрүн баскан кагазына айтпачы, ким каршы? Ол жерден айтпачы. Каршы болбоону зордойсуңбу? Зор кылбачы. Балдарыбызды бербейбиз, окутпайбыз. Өзүңөр шешкиле аксакалдар. Кыздар тезек терип келе жатышат. Кыздар, тилектен келе жатасыңарбы? Мектебиңер жакшы болбодубу? Мынакей, мектебиңер да даяр. Ишин көрүңөр келеби? Жүрүңүлө, көрсөтөйүн. Мейли. Эртең келип анда ишин көрүп кеткиле. Келем койсо келем. Кой берет. Кой бербегенде кармап алмак беле. Сенин атың ким? Алтынай. Алтынай, жакшы ат экен. Сен чоңоюп калган эстүү кызды барсыңбы? Мектепке келгенде жаныңда досторуңду чакыра кел, чоң келип көрүп кеткиле. Макул аке. Мени аке эмес, агай деп жүргүлө. Жүрүлө, мектепти ичин көрсөтөйүн. Жок, биз келбейбиз. Бардыла, кармабайын. Кыздар, тезеңер бир аз мектепке бөлүшүп кетесиңер жардам кылып. Жок, биз кетпейбиз. Бара бергиле. Токтогула кыздар, мектепке отун менен кел. Сиздерди тугуп Керим мыйза көчү алынмай бишкекке кая барып бардырды. Белебиз. Ачыңар, бир кел бара жатат. Аталарыбыз ошо. Адамдар бар койду. Алтынай эмне керек? Тезис, чанта жер сандал сүрүктөр деген ушул я. Симектегиде эмне бар экен? Дал бир жолу ошол жака басып, бутуңду сындырам, уктуңбу? Бөөр боласыз десе, элдин балдары үйгө ташса, сен үйдөн ташыйсыңбы, я? Düşen okçular menен Алтынайдын үйүнө келет. Ишилгери жеге. Кымдайсыздар? Мынакей, мектеп окуу жылынын биринчи күнү. Силердин кызыңар барабы? Канчадасың? Жаш башың эмне кыласың? Башка балаларыңды окутолчу. Бул жетимге жетти окуганды. Ой, жеңе, кайсы закондон көрдүңөр жетим баланы мектепте окуган болбойт деген? Мен сенин закондоңду карабаймын. Башка балдарыңды окутолчу. Капты, сен качаптан бери элди башкарып зарман болуп кетипсиң. Бул кетти үйдө убакыт сен жасайсың. Окутасың, окутасың, алып кел. Бада экен. Жүрүп.